17 декабрда ведомстволук аралык жумушчу топ түзүлүп, ошол жумушчу топту премьер-министрдин токтому менен түзүлгөн. Ошол токтомго биринчи толкунда ошол пандемия учуру, жалпы пандемияга өкмөт тарабынан, мамлекетибиздин өкмөт тарабынан кандай даярдык болгон, алдын ала кандай жумуштар жасалды, анан деген кайсы жумуштар жасалбай калгандыгы, анан артыкчылык жана кемчиликтер жөнүндө жалпы маалымат алайлы деп ушатай жумушчу топ түзүлгөн. Ошол жумушчу топтун жетекчиси катары мен дайындалганмын. Ошондо деген COVID-19 каршы жасалган иш-чараларды анализ кылып, анан келечек мына уже экинчи толкун бүттү, кийинки февраль, март, апрелдерде кокустан коронавирус кайра илдети күчөсө өкмөт тарабынан кошумча кандай иш-чаралар жасалыш керек деген бир анализдин жыйынтыгында иштер жүргүзсөк деген ошол ой пикирлер менен жалпы мамлекетибизге келген гуманитардык жардамдар кандай бөлүштү эле, ошонун баарын мындай талкуого 30 адамдан турган жумушчу топ түзүлгөн. Ошол жумушчу топ премьер-министрдин милдетин аткаруучу Артем Эдуардович Новиковго ошол жыйынтыгы боюнча отчетту бердик. Ошондо деген биринчиден белгилеп кете турган бир нече пункттар боюнча айтып кетсем, биринчиден жалпы коронавирустан каза болгондордун жарандарыбыздын саны кескин бир нече миңге айырмаланып жатат. Бул айтып кете турган нерсе, расмий түрдө берилген цифралардан бир топ көбүрөөк болуп, бир нече миңге көбүрөөк болуп атат. Экинчиден дагы айтып кете турган нерсе бул 3-чү протокол боюнча билесиздер, ошол жазында антикоагулянттар кирген 3-чү протокол түзүлгөн. Ошол 3-чү протокол 15 майда чыкса, негедир 15 майдан 18 июнга чейин ошол 3-чү протокол доктурларга берилбей, саламаттык сактоо министрликтин ошол кызматкерлеринин кабинетинен чыкпай, бир айдан ашык ошол жерде мындай бюрократиябы же башка бир себептер мененби жарыяланбай турган да, ошол кармалып туруптур да. Ошол 18 июлга чейин, ошол 3-чү протокол июнга чейин кармалып, андан кийин биздин фарм компанияларга ошол дарыда 3-чү протоколго ошол антикоагулянттар кирген тизмени 1-июлда гана бериптир да, дагы 2 жумадан кийин ошол кошумча тизмени. Ошол тизме 1-июлда биздин фарм компаниялар, мамлекетибиздеги биздин иштеген өзүбүздүн фарм компаниялар алгандан кийин, эми элестетиңиз, 1-июлдан кийин ошону дары-дармектерди, ошол эле антикоагулянттарды гепарин, кликсан деп айтып жүрбөйбүзбү, заказ кылып, аны мамлекетибизге алып келгенге чейин божомолду дагы 2 жума өтүптүр да. Ошондо Кыргызстанга керектүү антикоагулянттар, кликсан, гепариндер расмий түрдө уруксаты менен июлдун 15-леринде, июлдун ортолорунда гана келиптир. Июлдун ортолорунда уже бизде коронавирус катуу күчөп, жүздөп жарандарыбыз каза болуп жаткан убакыт болчу да, абдан кеч болуп калган убакыт болуп калды да. Бул эми буну мен ойлойм тирештире тургандай, буну атай укук коргоо органдары тирештириш керек. Эмнеге мындай ситуация болуп калды? Андан тышкары гуманитардык жардам боюнча айтып кетсек, ошол келген гуманитардык жардамды элден, волонтерлордон келген, мындай ошол ыктыярчылардан келген гуманитардык жардамды толугу менен изилдөөгө эми убакыттар болгондуктан мүмкүнчүлүк болгон жок. Анткени деген ар бир ыктыярчылардан ошол запрос кылып, аны эмне берилди дегени тизмеси көбүнчө ооруканалардын көпчүлүгүндө ошол алынган тизмелердин немелери жок экен, бекитилбептир, баланска алынбаптыр. Бирок расмий түрдө официалдуу келген гумпомощь боюнча, ошол гуманитар жардам боюнча изилдеп кеткенде көпчүлүк түрдө учетко, анан баланста алынганын берилген гуманитардык жардамдын ортосунда мындай абдан көп айырмаланып кеткен учурлар болуп атат. Кээ бир ооруканаларга келген гуманитардык жардам базарларда сатылган фактылар чыгып атат. Ошондой учурлар болуптур, бул чынында эле. Андан тышкары биринчи, экинчи дарылоо протоколдорунда тизме менен келген дары-дармектердин көпчүлүгү калып, бүгүнкү күндө дары-дармек департаментинин складтарында ошол кадимкидей миллиондоп алынган кымбат дары-дармектер бүгүнкү күнгө чейин негедир сакталып келе жатат, ооруканаларга берилбей.
Анткени деген эртеси күнү ошол тизмелерди карап кетсек, алардын мындай сактоо мөөнөтү жарым жылдан кийин бүтөт экен. Арасында кымбат дары-дармектер бар экен, керектүү дармектер бар экен. Ошону да ошол ведомстволор аралык комиссия иликтеп чыкты. Муну деген Мембус тапшырма Саламаттык сактоо министрлигине ошол жыйынтыкты айтып атканда бул дагы тапшырмалар берилди. Анан Ганси базасында Семетей ооруканасы билесиздер, ошол жакта курулган. Ошол оорукананын июль убагында эң көп өлүмдөр, эң көп жарандардын, ошо ковидтен каза болгондордун саны ошол Семетей обсервациясы деп коебузбу, ооруканасында учурлар эң көп ушакта болуптур. Ошол боюнча да бир топ суроолор болду. Терс ой пикирлер да айтылды. Бүгүнкү күндө бул оорукана катары даяр эмес деп айтылып кетти. Анан ошол дагы белгилеп кете турган нерсе, ошол Гансиден Семетей ооруканасына перепрофилирование мындай ошол атай кагаздарын негедир биз межведомстволук комиссия мүчөлөрү бүгүнкү күнгө чейин ала албадык деген арыз муундар түштү. Аны дагы кийин биз талкуулайбыз го. Анан ошол кеңешменин жыйынтыгы ошол ведомстволор аралык комиссиянын отурумунда жыйынтык коопсуздук кеңешинин кароосуна мындай киргизүүгө сунушталды. Бул премьер-министрдин милдетин аткаруучу Артем Эдуардович Новиков тарабынан. Анан буну деген мен ойлойм ошону менен бирге биринчиден жалпы келген гуманитардык жардамды изилдейли деп, жалпы ошол биринчи толкун менен кырдаал канчалык өкмөт даярдыгы кандай болгон деп ошону мындай талкуулаганы менен бирге, ошол эле учурда бүгүнкү күндө 100% өкмөт даярбы деген суроого мындай чоң мындай суроо болуп калат да. Ошондуктан тапшырмалар берилип жатат. Эртеңки күндө саламаттык сактоо системасында чоң реформалар болуш керек деген талкуулар болду. Эскиче 30 жылдан бери келе жаткан системдүү мындай өзгөрүүлөрдү реформа деп койгонубуз менен аягына жыйынтыгына чыкпай жатабыз, жарандар аны көрбөй жатат. Ошол жактан өзгөрүүлөр болуш керек деген мындай абдан көп талкуу болду. Буну 3,5 саат ошол кеңешип отурдук. Ошол жыйынтыкта деген кемчиликтер дагы кайсы тараптан эмне болуп жатат, ошолорду өзгөртүү үчүн эмне керек деген сунуштар берилди. Ошол сунуштарды Саламаттык сактоо министрлигине айтылды. Ошол жердеги премьер-министрдин милдетин аткаруучу жетекчибизге айтылды. Анан социалдык тармакты мындай көзөмөлдөгөн вице-премьер катары өзүм да комиссиянын курамында болчумун. Мага да бир топ сын пикирлер айтылды. Ошонун баары мындай жыйынтыкталып, коопсуздук кеңешинин кароосуна киргизилет. Андан тышкары мен ойлойм биз деген келечекте ушул реформа кылуучу мындай системдүү түрдө план мероприятия киргизебиз деп ойлойм. Комиссиянын курамында медициналык кызматкерлер болду. Кыргыз Республикасынын Жогорку кеңешинин депутаттары болду. Анан көз карандысыз эксперттер болду. Массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү болду. Анан жарандык активисттер да ошол комиссиянын курамына киришти. Мен ойлойм жалпы биздин мамлекетте ушул абдан ачык, айкын мындай талкуу өткөрүлдү. Анан биринчи жолу ушунчалык ошол комиссиянын мүчөлөрү өздөрү айтышты. Биринчи жолу ушунчалык ачык, ушунчалык мындай баардык керектүү документтерге бизге мындай алууга мүмкүнчүлүк да түзүлүп берген комиссия болду деп эсептейбиз. Бирок бул жөн гана сөздөн калбастан анын аркасында бир топ саламаттык сактоо системасынын ичин реформалоо, дары-дармек департаментинин ичин реформалоо, жалпы региондордогу бир топ суроолор чыгып атат. Ошонун баарын реформалоо мындай убакыт келди окшойт.